кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде күндөмү маалыматтык программасынын толукталган чыгарылышы. Студияда мен Адина Байшбекова, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бүгүн 1-июнда Бишкекте балдардын 2-чи эл аралык наристе фольклордук фестивали башталып, иш-чарага президент Садыр Жапаров да катышты. УКМК кызматкерлери балдардын социалдык мекемелериндеги тарбиялануучуларын эл аралык балдарды коргоо күнү менен куттуктады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгынын жетекчиси кармалды. Ал УКМКнын кызматкерлерине пара берип жатканда колго түшүрүлгөн. Баткенде багбанчылыктан баар тапкан тургун гилас өстүрүп, киреше табуу сыры менен бөлүштү. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү менен куттуктады. Мамлекет башчысы өз куттуктоосунда бардык жеткинчекти акылдуу, чынчыл, боорукер жана мекенчил болууга үндөдү. Кымбаттуу балдар, урматтуу ата-энелер, Кыргыз Республикасындагы бардык жеткинчектерди бүгүнкү жаркын майрам менен куттуктайм. Балдарынын сүйүнүчү, ата-эненин кубанычы, ата-энелердин дагы бүгүнкү майрамы кут болсун. Балдарды коргоонун эл аралык күнү жадыраган жай мезгилинин алгачкы күнүнө белгиленгендиги бекеринен эмес. Баланын бажырайган күлкүсү менен жадыраган жай айындагы чайыттай ачык асман бири-бирин толуктап турган табияттын эң ажайып айкалышы, тынчтыктын, бейпилдиктин, кунак жашоонун белгиси. Мына ушундай бейпил күндүн, жай турмуштун, жаркын келечектин ээси болгон балдарыбызга кам көрүү маселеси мамлекеттин социалдык саясатынын маанилүү артыкчылыгы болуп эсептелет. Балдарга кам көрүү жаатындагы милдеттер, балдарды сак-саламат жетилтип, руханий жактан өнүктүрүү, алардын коопсуздугун камсыз кылуу, сапаттуу билим берүү, турмуштук оор кырдаалга кабыл болгон балдарды ар тараптан колдоо мамлекеттик бийликтин ишиндеги негизги багыт болуп саналат. Дени сак, акыл эстүү балдарыбыз бул эртеңки жаркын келечегибиздин, тарбиялуу коомубуздун, өнүккөн маданияттуу турмушубуздун кепилдиги. Кымбаттуу ата-энелер, мамлекеттен кандай гана жардам берилбесин, эң негизги мээримди жана камкордукту бала өзүнүн бекем, туруктуу жана мээримдүү үй бүлөсүнөн алат. Уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың деген улуу журтубуздун акыл кебиндегидей, баланы тарбиялоодо үй бүлө институтунун орду чоң. Ата-энелерге балдарына туура талим-тарбия берүүнү эч качан кечиктирбеш керектигин эскертер элем. Ата-бабаларыбыздын калтырып кеткен нарк насилдери менен балдарыбыздын келечегин эртең эмес, мына бүгүн, азыр алдын ала ойлонуп, алардын адам болуп чыгуусуна татыктуу тарбия беришибиз абзел. Элибизде эзелтен эле бала тарбиялоодо адеп ахлакта, пейил мүнөздү калыптандырууда, көркөм эстетикалык табитти өстүрүүдө бешик ырларынан тарта макал лакаптар, накыл кептер, уламыштар, жомоктор, дастандар жана башкаларды кеңири пайдаланып келишкен. Бала тарбиялоодо ата-бабаларыбыздан бери келаткан нарк насил, каада салт, көркөм мурастар силерге шам чырак болуп берсин. Бардык ата-энелерге, тарбиячыларга, мугалимдерге бала тарбиялоо деген оор вазифасын чыдамкайлык, акыл көйлүк, сабырдуулук менен аткарышын каалайм. Урматтуу уул кыздарым, акылдуу, чынчыл, боорукер жана мекенчил болуп чоңойгула, ата-энеңерди жана улууларды сыйлагыла, окуудагы жетишкендиктериңер менен бизди кубандырып, мекенибиздин чыныгы атуулдарынан болгула. Ар бир күнүңөрдү бактылуу балалыктын таттуу көз ирмимдери коштосун. Асманыңар ачык болсун. Президент Садыр Жапаров бүгүн 1-июнда Наристеки эл аралык фольклордук фестивалынын салтанаттуу ачылышына катышты. Анда Жапаров 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү менен балдарды куттуктады. Иш-чаранын алкагында өлкөнүн бардык аймактарынан жана чет өлкөлөрдөн келген 3000ге жакын катышуучулардан турган параддык жүрүш да өттү. Теманы кесиптешим улантат. Бишкекте бүгүн 1-июнда Наристе 2-чи эл аралык фольклордук фестивалынын салтанаттуу ачылышы орун алды. Ага өлкөнүн бардык аймактарынан жана чет өлкөдөн келген 3000ге жакын балдар катышып, парадтан өтүштү.
Самалыкта мамлекет башчысы Садыр Жапаров катышып сөз сүйлөдү. Президент фестивалдын катышуучуларына кайрылып, аларды чыгармачылыкка, искусствого, музыкага болгон кызыгуу жана актёрдук чеберчилик менен өзгөчө талант бириктирип турарын белгилеген. Кымбаттуу балдарым, кыздарым, жан дүйнөнүн жакшылыгын, келечекке болгон үмүттүн эң сонун майрамына айланган Наристе фестивалына катышып жатканыңыздар биз үчүн чоң бакыт, чоң сүйүнүч. Балдар ар бир улуттун, ар бир мамлекеттин келечеги, ой кыялы, үмүт тилеги. Тигилже бул мамлекеттин президентинен баштап, катардагы жаранына чейин балдар келечек ээлери деп, аларга кам көрүүгө, ар тараптан татыктуу тарбия, терең билим берүүгө умтулуп, мамлекетти сүрөп келе турган адамдардан болуп чыгышын жараткандан тилек кылышат. Балдардын бүгүнкү Наристе эл аралык фестивалы бул өзгөчө фестиваль, өзгөчө иш-чара. Майрамдык иш-чарага өлкөнүн таланттуу жаштары жана бир катар чет өлкөдөн келген жаштардын көргөзмөсү коюлду. Анда заманбап ойлоп табуучулардын техникалык көргөзмөсү көрсөтүлүп, улуттук салттуу аянтчалар түзүлгөн. Садыр Жапаров алардын эмгеги менен таанышты. Саламатсызбы, урматтуу президент. Алтын түйүнгө кош келиңиз. Благодарим вам. Майрамдык көргөзмөгө улуттук этно буюмдарда тартууланган. Бул жакка эмгегин койгон жаштардын арасында жаш карапа устасы Пиримбек Мурзапаев дагы бар. Пиримбек Баткен облусунун жашоочусу. Жаш чагынан чопо жасалгаларына кызыккан талант бул кесип менен 10 жылдан бери алектенип келет. Бул жакка ошол өзүм жасаган буюмдарды, көкөр, чыны, чопочор жана башка майда буюмдарды алып келген бул жакка көргөзмөгө. Керамика күндүк жашоодо колдонуучу нерсе да. Азыр бүт эле башка жактардан келип атпайбы, идиш аяктарыбызчы. Мына ошону буюрса, ошол башка жактан келгендерди токтотуп, өзүбүздөн чыгарсак деген ушундай жакшы пландарым бар. Алтын түйүндө программирование кылып, 3D модельдерин жасап, болгон материалдарын ошо президент бизге алтын түйүнгө 60 жылдыгына белек берген Фаблап лабораториядан чыгарганбыз. Болгон материалдар ошо жөнөкөй эле материалдар, профилдер, платалар. Эгерде мындай айта кетсек, кыскача бул колунда оригиналдуу полиспас технологиясы колдонулган, ар бир бармагы 7 килограммга чейин көтөрө алат. Полиспас. Андан кийин бир колунда эле 5 сервомотор бар. Ошо 5 сервомотордун жардамы менен адам кыла турган кыймылдарды роботта кыла алат. Жөнөкөй адамдан бир канча эсе күчтүүрөөк болгондуктан ошо ар кандай авариялардан, сел каптаганда, жер түтүрлөрдү, суу каптаганда, анткени бул сууга дагы эмеси бар да, водостойкий деп коет да, туруктуулугу бар. Анан ошондой ар кандай аварияларда чоң жардам бере алат. Фестивалдын негизги максаты Кыргызстандын салттуу, элдик маданиятын сактоо жана өнүктүрүү, ошондой эле башка өлкөлөрдүн элдик искусствосу менен тааныштыруу. Наристе 2-эл аралык фольклордук фестивали өлкөдө 2-чи жылы өткөрүлүүдө. Ал 8-июнга чейин уланат. Бул иш-чара эми мындан ары байытылган форматта жер-жерлерде өткөрүү пландалууда. Алишер Асанов, Алмбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары. 1-июнда Чолпон Ата шаарындагы Алтын балалык ден соолукту чыңдоочу реабилитациялык комплекси ишке берилди. Бул жайдын ачылышына президент Садыр Жапаров да катышты. Медициналык реабилитациялык борбор 8 блоктон турат. Ал жерде аллергология, онкология, пульмонология, акушердик гинекология, балдар хирургиясы, функционалдык диагностика жана неврология бөлүмдөрү бар. Комплекс бир мезгилде 400 баланы энелери менен кабыл алууга ылайыкташкан. Ошондой эле мекемеде медициналык илим изилдөө бөлүмү да иш алып барат. Алтын балалык мурдагы президент Аскар Акаевдин жубайы Майрам Акаева түзгөн Мерим кайрымдуулук фонду 2000-жылы курула баштаган. 2005-жылы бийлик алмашып Акаевдер өлкөдөн чыгып кеткен. Ошондон бери борбордун курулушу аяктабай турган. Өткөн жылы 15-октябрда аны ишке киргизүү максатында уюштурулган кайрымдуулук марафону өткөн. Ага катышкан президент Садыр Жапаров курулушун аяктоону жана пайдаланууга берүүнү тапшырганын, 1-июнга карата ачуу пландалып жатканын айткан. Мындай максаттагы аты аталган комплекстин тарыхына кайрылсак, ал 1998-жылы Ысык көл районунда Майрам Акаеванын Мерим фондусунун демилгеси менен
эне баланы коргоо боюнча долбоорду ишке ашыруу башталган экен. 2005 жылдын март революциясынан кийин комплекстин курулушу токтоп калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгынын жетекчиси аскер прокуратурасы тарабынан кармалды. Башкы прокуратурадан белгилешкендей, ал УКМКнын кызматкерлерине пара берип жатканда колго түшүрүлдү. Маалым болгондой, 31 майда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгынын жетекчиси коопсуздук кызматкерлерине 20 000 сом берип жатканда кармалды. Ал мындай сумманы бийликтен аша чабуу фактысы боюнча тергөөгө чейинки текшертүү материалдары боюнча оң чечим кабыл алууга көмөк көрсөтүү үчүн сунуштаган. Шектүү Ош гарнизонунун гаупту актасына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүргүзүлүүдө, дешет прокуратурадан. Айыл чарба продукциясын экспорттоо жаатында уюшкан топтун мыйзамсыз иштери токтотулду. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. УКМК тарабынан экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу жана мамлекеттик органдардагы коррупцияны жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында Айыл чарба министрлигинин алдындагы өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин Чүй Бишкек өсүмдүктөрдүн карантини башкармалыгынын айрым кызматкерлеринин коррупциялык иштери боюнча маалыматтар келип түшкөн. Ата мекендик айыл чарба продукциясын Евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүнө өткөрүү жол жоболорун талдоонун натыйжасында аталган башкармалыктын айрым кызмат адамдары жеке бизнестин өкүлдөрү менен сүйлөшүп алуу жолу менен айыл чарба продукцияларын республиканын чегинен тышкары жерлерге тоскоолдуксуз ташып чыгууга багытталган уруксат кагаздарын мыйзамсыз тариздөө үчүн, акчалай сыйлык түрүндө мыйзамсыз киреше алуу үчүн туруктуу канал уюштурушканы аныкталды. Ошондой эле экспорттоого айрым гана компаниялардын укукка ээ болгону, алардын коррупциялык иштерге аралашканы, ошону менен катар өзгөчө ири өлчөмдө салыктарды төлөбөгөнү аныкталды. Жүргүзүлгөн иликтөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында Чүй Бишкек өсүмдүктөрдүн карантини башкармалыгынын кызматкерлери, ошондой эле жеке бизнестин өкүлдөрү кармалып, УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Эл аралык балдарды коргоо күнүнө карата УКМК төрагасы генерал-лейтенант Камчыбек Ташиевдин жана жетекчиликтин атынан офицердик жыйын Бишкек шаарындагы угуусу начар жана кеч уккан балдар үчүн номер 21 адистештирилген мектеп-интернатындагы жана 2 бала бакчадагы тарбиялануучуларды куттуктады. УКМКнын офицердик жыйыны номер 21 мектеп-интернатынын жалпы жамаатын жана окуучуларды салтанаттуу маанайда 1 июнь балдарды коргоо күнү менен куттуктап, чың ден соолук окууларына жетишкендиктерди каалады. Андан соң УКМКнын өздүк курамынын атынан майрамдык белектер тапшырылды. Мектеп-интернаттын тарбиялануучулары жакшы каалоо тилектерин айтышып, майрамдык программасын көрсөтүштү. Жолугушуунун аягында аталган мекемеге ар тараптуу колдоо көрсөтүү максатында актуалдуу көйгөйлөр талкууланды. Ушундай эле иш-чара УКМК жетекчилигинин алдында республиканын бардык областтарындагы балдардын социалдык мекемелеринде өткөрүлгөн. Номер 21 мектеп-интернатынын жана балдардын социалдык мекемелеринин жетекчилиги колдоо көрсөткөндүгү жана белектер үчүн УКМКнын жетекчилигине жана бардык кызматкерлерине ыраазычылык билдиришти. 1 июнь балдарды коргоо күнүнө карата УКМКнын Жаабаттагы башкармалыгынын жамааты каладагы Ак жол балдардын реабилитациялык борборунан кабар алышты. Комитеттин кызматкерлери балдарга каржылык белеген берип кайтышты. Атайын кызматтын кызматкерлери буга чейин дагы майрам алдында балдардан кабар алып келишкен. Эми алар мындай жүрүлгөнү мындан арыда улантып турмакчы. Бүгүнкү күндө Ак жол балдардын реабилитациялык борборунда 22 бала баш калкалоодо. Биринчилерден болуп биздин Жалал Абад шаардык ГКНБ башкармалыгынан келип балдарды куттуктап жардам берип кетишти. Ыраазычылык билдиремин. Балдардын маанайы жакшы. Эртеңки майрамды Кудай буйруса өз деңгээлинде ойдогудай өткөрүп алабыз деген тилектемин. 1 июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата Жаабат облусунун Алабука айылынын тургуну 7 классынын окуучусу Айтназаров Марсель Алабука райондук ички иштер башкармалыгынын начальниги Азенбек Козыкеевдин атына кат жолдогон. Ал өз катында келечекте элин ойлогон тартип сакчысы болууну жана азыртан форма кийүүнү эңсепкелерин билдирген. Милицияга жазылган кат Алабука райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги жана өздүк курамы тарабынан колдоого алынып, кат ээси Марсельди райондук ички иштер бөлүмүнө конок катары
чакырып, Марселге күтүлбөгөн жерден белектер тартууланды. Алгач Азенбек Козыкеев Марселди өзү тосуп алып, өзүнүн жумуш бөлмөсүнө алып келип, Атайын Алабуга райондук ички иштер башкармалыгы деген жазуусу бар спорттук кийим кийгизип, андан соң өздүк курамга кат ээсин болочок тартип сакчысын тааныштырып, милиция тартип сакчысы аталышындагы видео ролик көрсөтүлүп, соңунда Марсель күтпөгөн заманбап велосипед белекке тартууланды. Милициянын мындай камкордук кадамдарына күбө болгон Атайыны өкүлдөрү Алабуга райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчилигине жана өздүк курамына ыраазычылыктарын айтышып, оор жана түйшүктүү иштерине ийгилик каалашты. Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата Нокен районунда майрамдык иш-чара белгиленди. Райондогу Жумабек Ниязов атындагы көмөкчү жатак интернатындагы балдарга белектер тапшырылды. Аталган жайда мүмкүнчүлүгү чектелген балдар тарбияланып, билим алышат. Иш-чарада Уна мамлекеттик мекемесинин Нокен секторунун эмгек жамааты да балдарга белектерин тапшырышты. Кененирээк кийинки материалда. 1 июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата Нокен районундагы Жумабек Ниязов атындагы көмөкчү жатак интернатында майрамдык иш-чара өткөрүлдү. Буга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышып, балдар тарабынан уюштурулган концерттик программа көрсөтүлдү. Уна мамлекеттик мекемесинин Нокен секторунун эмгек жамааты бүгүнкү майрамга карата балдарга белектерди тапшырды. Буга улай эле балдардын көңүлдөрүн көтөрүү максатында ар кандай жаныбарларды чагылдырылган көрүнүштөр тартууланган. Ниязов атындагы мектеп-интернатка дайыма келип, колдоо көрсөтүп, майрамдык кечелерге келип, буларды куттуктап кетебиз. Ошо бүгүн дагы эл аралык балдарды коргоо күнү дагы ушул жерге келип, Нокен сектору, Уна мамлекеттик мекемесинин Нокен сектору жамаатыбыз менен келип, балдарды куттуктап, кичине болсо дагы ушу шанга бөлөп балдарды. Өзүбүздүн ушу аниматорлордун коштоосунда келдик. Балдарыбызга ушул балдарды куттуктап кетемин. Жумабек Ниязов атындагы көмөкчү жатак интернатынын жетекчилиги Уна мамлекеттик мекемесинин Нокен секторунун жамаатына жана жетекчисине ыраазычылык билдирет. Себеби ар тараптан колдоо көрсөтүп келгендигин билдирүүдө. Биздин Кочкор Атада шаарчасында жайгашкан мэрионун жетекчилиги Алжумагүл эжекебиз баш болгон ошонун кызматкерлери дайыма бизди тез кабар алып, эмне муктажыбызды сурап турат. Мыла моюши, идиштерди, балдарга кийим, спорттук инвентарларды сурап калабыз. Муну дайыма кабар алып. Мына бүгүн дагы 1 июнга карата ушу жамааты менен Жумагүл эжекебиз баш болуп, кукольный театры менен келип, сону шириндиктерди, подаркаларды алып келип, балдардын абдан бүгүн маанайын көтөрүп отурат. Мен өтө ыраазымын. Нокен районундагы Жумабек Ниязов атындагы көмөкчү жатак интернаты 1980-жылдары ачылган. Бул жайда мүмкүнчүлүгү чектелген 146 бала тарбияланып, билим алышат. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион. Балдардын майрамына арналган Самалык Жаабат шаарында да салтанаттуу белгиленди. Иш-чарага Жаабат шаарынын мэри Эрнестбек Ормоков, шаардык кеңештин төрагасы Нуртилек Орозбаев жана шаардагы мекеме ишканалардын жетекчилери күбө болуп, балдарга майрамдык маанай тартууланды. Толугураак кабарчыбыз баяндайт. Илгери токойду жети улак менен энеси жасаптыр. Жаш жеткинчектер үчүн бул күн өзгөчө майрамдардын бири. Бул майрамдын эң жагымдуу жери балдардын жүзүнөн бакытты, кубанычты, сүйүнүчтүү көрөсүң. Алардын көңүлүн ачуу үчүн көчөлөр, парктар, майрамдык оюн зоокторго, шаңдуу ырларга толот. Бүгүн Жалал-Абад шаарындагы Барпа атындагы театрдын алдында майрамдык иш-чара салтанаттуу белгиленди. Алгач майрамдык иш-чара балдар тарабынан "Менин өлкөм Кыргызстан, балдар тынчтыкты каалашат" деген темада асфальтка сүрөт тартуу менен башталды. Жалал-Абад шаарынын мэри Эрнестбек Ормоков, шаардык кеңештин төрагасы Нуртилек Орозбаев, шаардагы мекеме ишканалар баштаган жетекчилер жаш өспүрүмдөргө ден соолук каалап, бүгүнкү жаштар биздин эртеңки келечек, аларга татыктуу тарбия, мыкты билим берип, жаркын келечек түзүп берүү биздин милдет деп кошумчалашты. Жалпы эле ушул Кыргызстандагы өсүп чоңоюп аткан жаш балдарыбызга биз ийгилик каалайбыз, оорубасын, татыктуу талим тарбиянын астында чоңоюп, билим алып, ушу Кыргызстан үчүн иштейм деген балдардан болуп өсүшүнө биз дайым жергиликтүү бийлик шарттар түзүп беребиз. 1 июнь эл аралык балдарды коргоо күнүнө карата уюштурулган концерттик программага
Бурулкан Ахматова небереси менен келген. Анын айтымында жыл сайын жергиликтүү бийлик тарабынан балдарды коргоо күнүнө өзгөчө көңүл бурулуп келерин айтып, жаш наристелердин майрамы менен куттуктады. Балдар коомуна ыраазычылыгын билдирем. Дайыма ушундай жакшы балдарды майрамдарды ошондо билдирген мериядагы атайын балдарга көңүл берип өздөрү ушундай моторайган бөбөктөрү зырдап, мен жылда неберем алып келем. Балдар майрамында дайым рахмат ушундай жетекчилер, дайым көңүл болуп жүрө берсин. Силерге дагы рахмат ушундай майрамдарда жүрө берсин. Андан соң Ариет балдар чыгармачылык борбору тарабынан даярдалган 7 улак аттуу жомого мында келген конокторго коюлуп, спорттук иш-чаралар, концерттик программалар менен коштолду. Андан соң кала мэри Эрнисбек Ормоков, шаардык кеңештин төрагасы Нуртилек Орозбаев баштаган мекеме ишканалардын жетекчилери шаардагы балдардын психоневрологиялык, социалдык, стационардык мекемесине барып, мындагы тарбияланган балдарды 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнү менен куттуктап, акчалай сыйлыгын тапшырышты. Андан соң келген конокторго аталган балдар үйүндө тарбияланган балдар ырдап бийлеп өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Бүгүн 1-июнь балдардын күнү. Бизде абдан чоң майрам, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Шаңга бөлөнүп, биздер аябай балдар кубанып, сүйүнүп күтөт ушул күндү. Бул күнү ушу сиздердин эфириңиздерден пайдаланып, бардык эле балдарга биз өзүбүз деле балабыз бирөөгө, анан кийин куттуктайм. Деги эле ушул наристенин үнү жаңырып турсун, балдар эч качан оорубасын, ушул бактылуу балалык каалайм. Эске салсак, Жалал Абад шаардык мэриясы кечээ 31 май күнү ата-энесине ажыраган, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн 300 баланы парктардагы аттракциондорго акысыз ойнотуп, шириндиктерди тартуулаган. Ал эми ал түзүүгө чукул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жергиликтүү бийлик тарабынан майрамга карата 500 сомдон акча каражаты которулуп берилди. 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата бүгүндө жерлерде майрамдык оюн-зоок концерттери уюштурулду. Жеткинчектерге түрдүү сынактар уюштурулуп, электер тартууланды. Балдарды коргоо күнү аларга акысыз балмуздак таратуу менен гана чектелген жокпу. Алар коом тарабынан канчалык корголуп жатат, буларга кабарчыбыз жооп издеп келди. Жерлерде балдарга майрамдык салтанат уюштурулуп, борбордук аянт жеткинчектерге толгон. Бири майрамда сүрөт тартып, сынакка катышса, дагы башкалар түрдүү аттракциондордо көңүл ачты. Майрамда неберелер менен чыктым. Жакшы неберелер менен бесплатный мороженаларды берди. Оюн күлкү менен жакшы маанай менен жакшы отурабыз. Рахмат. Бала чакырып айланган кишилер сейлер чыгып балдар жакшы, кудайга шүкүр, мазада концерт болуп, балдар ойноп, бийлеп жатат, настроениялар жакшы. Жакшы майрам болду. Майрам өтө жакшы. Матчаларда мындай арзан мектепке бердик. Өтө жакшы балдарга жакшы маанай тартпады. Бардыгы жакшы маанай эстейлер. Балдарын эс алдырууга келген ата-энелердин катарында Назгүл Омошова дагы бар. Ал 6 баласын майрамдык иш-чарага алып келген. Деген менен Омошова бул күнү дагы сейил бактарда балдарга жеңилдиктер болбогонуна кейит. 6 балам болсо, ошо 6 баламдын экөөсүнө курдөлөп, астына алып отуруп, биринин астына отуруп, ошентип эле келе жатабыз. Жеңилдик деле жок, элестөрдөн төлөйбүз ар бир балага. Булардын баардыгы жаңжаңдап менен түшөм. Кээде түшүрөм. Жалал Абадтагы социалдык коргоо бөлүмүндө бүгүнкү күндө аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн 2000дей, майыптыгы бар 850дөн ашык бала катталган. Ал эми шаар боюнча 700гө жакын жеткинчектердин ата-энелери миграцияда жүргөндүгү аныкталган. Ал эми мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга дагы биздин социалдык жөлөк пулдар берилип келатат. Азыр өзүңүздөр билесиздер, президентибиздин жарлыгына ылайык бүгүнкү күндө ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына социалдык жактан коргоо боюнча жөлөк пулдары 810 сомдон 1200 сомго чейин көтөрүлдү. Ошондой эле мына 1-июндан баштап как раз ушул балдарды коргоо күнүнө карата ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген жалпы облусу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын жөлөк пулдары дагы көтөрүлдү.
Деген менен укук коргоочулар балдарды коргоо күнү өз максатына жетпей жаткандыгын айтып келишет. Жалал Абад облустук Акыйкат укук коргоо уюму буга үй бүлөлүк зомбулук, миграциянын кыйынчылыгына кабылган жашы жетелик балдар боюнча кайрылуулар бар экендигин негиз кылышат. Биздин мамлекетибизде, биздин ошо жерлерде балдардын укугу курч маселе болуп эсептелинип атат. Ал эми ошо 1-июнь балдарды укугун коргоо күнү болуп эсептелинет. Бирок тилекке каршы ошо мамлекет жагынан болбосо ошо СОС ошо керектүү органдар тарабынан 1 жылда 1 жолу эле эстеп коюлат да балдардычы. Балдарды коргоо күнү жайдын 1-күнүнө туш келип, дүйнө жүзү боюнча 1950 жылдан бери белгиленип келет. Бул күн балдардын коомдогу ордун көрсөтүп, алардын жашоо деңгээлине көңүл буруп, ден соолугун жана укуктарын коргоого чакырат. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион. 1-июньдан баштап Кыргызстанда багууга жана көзөмөлгө муктаждар жашы 18ге толсо да алардын жеке ассистенти үчүн каражат төлөнө берет. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен кабарлашты. 18 жашка чейинки курактагы майыптыгы бар баланы бакканы үчүн жеке ассистентке же камкорчуга мамлекеттик бюджеттен 4900 сом өлчөмүндө айлык акы төлөнүп келген. Бала 18 жашка толгондо айлык төлөө токтотулчу. 1-июндан тартып айлык акы төлөө улантылат жана анын өлчөмү 4900 сомдон 6300 сомго жогорулатылат. Камкорчуга айлык төлөө системасы 2019 жылдын 1-январында кирген. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда майыптыгы бар балдардын саны 30 миңдин тегерегинде. Алардын 6 миңи ар дайым багууга жана кароого муктаж деген корутунду менен каттоодо турат. Бүгүн 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата уюштурулган Мен жана таштандынын көйгөйү темасында сынак жыйынтыкталды. Конкурс Ош шаарындагы 6-класстын окуучуларынын ортосунда өткөрүлүп, натыйжада Макаренко мектеби 1-орунду алды. Демилгени Ош тазалык ишканасы көтөрүп, келечек муундары жаркын жана таза жашоого үндөө максатын койгон. Бул тууралуу Асель Сыздыкова кенен сөз кылат. Буга чейин Ош шаарында окуучулар арасында Мен жана таштандынын көйгөйү темасында сынак жарыяланган. Ага калаанын Ломоносов жана Макаренко мектебинин 6-класстын окуучулары катышышты. Анда балдар өздөрүнүн чыгармачылыгына жараша тазалыкка чакырган өнөрлөрүн көргөзүшү керек болгон. Конкурстун жыйынтыгы бүгүн 1-июнь балдарды эл аралык коргоо күнүнө карата чыгарылып, жеңүүчүлөргө кызыктыруучу белектер тапшырылды. Биздин поколениябыз ушу должны противостоять мусору. Ушу биз мусорду жеңишибиз керек. Чоңдорго айтышыбыз керек, мусор бул жакка таштаса болбойт деп. Ушу жеңдик биз. Ошентип айтышыбыз керек биз. Чоңдорго бизден кичинекей ука сиңдибиздерге айтышыбыз керек. Мусорду ал жакка таштаса болбойт деп. Одан кийин шаарыбыз таза болот. Биз мектеп окуучуларын табияласак, бул биринчиден булар эртең 10 жылдан кийин булар ошол Ош шаарынын туруктуу тургундары болуп эстелет. Экинчиден булар үйрөнгөнүн жакшы эжелердин агаларына, бөбөктөрүнө, ата-энесине айтып барат да. Ошон үчүн биз ушул аркылуу тазалыкка, тазалыктан сырткары сууга, бүт ошол баягы маданиятын көтөрүү боюнча бир ушундай иш-чараларды көбөйтүү маселесин карап атабыз. Эми бул балдар биздин келечегибиз. Балдар бул ушул биз эртеңки алтын келечекте десек болот. Ошон үчүн убактынан пайдаланып мен ушул Ош шаарындагы жана Ош шаарынын тургундары болгон жаш бөбөктөрүбүздү куттуктайбыз. Алар ушул билимдүү болсун, ошо ата-энесин сыйлаган, мугалимдерин сыйлаган бир ушул келечек ээлери болсун. Бул сынакты өткөрүү Ош тазалык ишканасынын демилгеси менен ишке ашты. Муну менен келечек муундарды жаркын жана таза жашоого үндөө болуп саналат. Шаар боюнча тазалык боюнча кандай түшүнүктөр бар? Ошону бизде кандай түшүндүрө аласыңар? Сүрөткө тартып, же кол өнөрчүлүк менен деген бир проект киргизсек, мына бүгүнкү бир 20-майларда бүтүшкөн ошол. Анан жыйынтыгы мына биз атайын бүгүнкү күнгө балдар майрамын атайын коюп белектерди алып ушунку уюштурдук. Себеби келечек бул жаштардын колунда, себеби шаарды таза кармашта жаштардын колунда. Себеби биз көп анализ кылсак, таштандыны таштаган боюнча жаш балдар көбүнчө таштандыны жаш балдар таштайт экен. Себеби билесиздер, биз камера койгонбуз. Камерамен да койгондо көбүнчө ошол контейнерлердин урналарынын жандарына көбүнчө жаш балдар таштайт экен. Ошонун себебинен биз ошо окуучуларга түшүндүрүү иштерин баштадык. Жаш балдарды 1-июнь эл аралык коргоо күнү менен куттуктайм. Балдарыбыздын келечеги кең болсун, эч качан оорубасын. Анан бүгүнкү иш-чара боюнча токтолуп кетсем, Ош тазалык ишканасы тарабынан аябай жакшы иш-чара уюштурулуптур. Бул ошо окуучулар аркылуу шаарды мындай ата-энелерине мындай жеткирүү да, мындай таза кармоо боюнча
бүгүнкү күндө Ош шаарыбыздын тазалыгы бир эле бул Ош шаардык тазалык ишканасынын гана милдети эмес, бул жалпы жарандарыбыздын, Ош шаарынын тургундарынын мен милдети деп эсептейм да. Себеби дегенде ошол эле үйүбүздү кандай таза кармасак, шаарыбызды дагы ошондой таза кармаганга милдеттүү. Байрамга карата Ош шаарындагы Алмбек Датка эс алуу жайында келечек балдар чыгармачылык борбору кеңири концерттик программа тартуулады. Ошондой эле аркан тартыш, таяк тартыш боюнча спорттук мелдештер өткөрүлүп, ойлоп табуучулардын көргөзмөсү уюштурулуп, балдар сүрөттөрдү тартып, белектерге ээ болушту. Сүрөт тартуу боюнча мастер-класстар көрсөтүлүп жатат. Ошондой эле жылдагыдан айырмаланып, жанагы салбурун жаатуу маселеси боюнча, ошол боюнча дагы тренерлер тарабынан, атайын салбурдун специалисттер тарабынан балдар үчүн мастер-класстар көрсөтүлүп жатат. Мындан сырткары бүгүнкү иш-чарада жыйынтыгында ушул жерде эс алууга чыккан 1000 балага акысыз бал муздак таркатылат. Ал менен кошулуп тамак аш 1000 балага тамак аш дагы тартылат, суусундуктар менен кошо. Концерттик программалар балдардын көңүлүн көтөргөн, бул жакта суусундуктар таркатылып жатат. Бекер аябай биз ыраазы болуп, балдардын көңүлү ачылып, өтө ыраазы болуп атабыз. Ошо бардык Кыргызстандагы балдардын келечеги кең болсун, бардык балдар бактылыкта чоңойсун, бардык балдарды ошол кааларым жакшылык, ден соолук каалайм. Балдарыбызды колдоп кубаттап келдик. Кызым дагы ушул жерде комуз чертип, майып балдарга концерт коюшту. Сонун болуп атат, балдардын маанайы жакшы. Ошо эли журтума аманчылык тилейм, токчулук, молчулук болсун, балдарыбыз сак-саламат, өмүрлөрү узун, келечектери кең болсун. Мындан сырткары Дельфин бассейнинде балдарды коргоонун эл аралык күнүнө арналган маданий спорттук оюн-зоок иш-чарасы, концерттик программа, сууда сүзүү мелдеши өттү. Ош шаардык спорт комитети жана демөөрчүлөр тарабынан жаш балдарга белектер, суусундуктар, шириндиктер тапшырылды. Бейле кетсек, Ош шаарында 18ге чыга элек балдардын жалпы саны 137.465. Анын ичинен 607 бала жетим балдардын үйүндө же интернаттарда жашайт. Бүгүнкү күндө калаада майыптыгы бар 1032 бала каттоодо турат. Асел Садыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары. 1 гектардан ашуун аянттагы үлүш жерине 450 түп килос өстүрүп, бул жылы түшүмүн 2 миллион сомго чейин баалаган Садык Аманов 20 жылдан бери багбанчылык кылып келет. Ал жашаган Кадамжай районундагы Ак Турпак айыл өкмөтүнүн климаттык шарты багбанчылыкка ылайыктуу. Каарманыбыз алыскы Орусия же башка өлкөлөргө акча табуу үчүн кетпей, элет жеринде да мээнет кылса, бардар жашоого болорун айтат. Кененирээк кийинки материалда. Садык Аманов 1 гектар 20 сотук үлүш жерине мындан 20 жыл мурда Өзбекстандан гилас көчөттөрүн алып келип өстүргөн. Ошол учурдагы мээнети жыл сайын туруктуу кирешеге айланып, кем каржысына жарап келет. Кардарлар багбанды убара кылбай эле жыл сайын түшүмүн багынан сатып алышат экен. Кокон гүласы деп коет. Эң жакшы гүластар ушулар азыр. 2003 эккенмин. 5 жылдан кийин мөө салышты баштады. 17 жылдан бери пайдасын көрүп жатам да. Сатабыз. Ана Русияга алып барчу эле алуучулар алат. Биз жайда терип үзүп беребиз. Бактын кирешелүү болуусу өзүнө жараша кам көргөнү менен барабар. Жыл сайын ашыкча бутактарынан арылтып, зыянкечтерге каршы дарылап туруу керек. Ошондо гана түшүм мол болуп, дарактын эрте картаюусунун да алдын алууга болот. Өзүм путап эме кылып жүрдүм. Быйыл күчүм жетпей калып, эртең менен февралда, эрте жазда, февралда башка адамдар пута берди. Путоочу специалисттер болот. Атайын специалисттер. Ошолорго жакшы кылып путаттырып алдым. Себеби путаганда чоңур ойнойт да. Мөбөсү путаганга жарашыктуу болот мөбөсү. Анан териши да путаганга жарашыктуу оңой болот. Таза тергиле. Садык Аманов буга чейин үй бүлөсү менен эле түшүмдү жыйнап, кардарга даярдап келген. Акыркы жылдары жумушчуларды жалдап иштетүүгө аргасыз болуп жатат. Анткени дарактары чоңоюп, өз учурунда жыйнап алууга 40-50дөй жумушчу керек. Бак кичинеси де неме өзүбүз эле жыйып алат эдик бул түшүмүнү. Анан бак чоңойгондон бери ошарчы жумушчу күч тобу менен, жумушчу немелер менен, кыз келиндер менен теребиз. Нем сабагы менен тербесе болот экен да. 500дөн төлөө беребиз. Саат 8ден кечки 6га чейин иштешеттер. Бул мына гилас теришем кыйын экен.
майда иш, ошого жумушчу күч менен неме кыласаң болот. Жыл сайын 450 түп гилас багынан мол болгондо 7 тоннадан ашык түшүм алат. Түшүмдүн көлөмү аба райына да көз каранды. Ал эми баасы да туруктуу эмес. Түшүм мол болсо арзан, аз болсо кымбат сатылат дейт багбан. Анча-мынча 4,5 тонна болсом 7 тонна, 7,5 тоннага алдым. Ар кыл баада. Баадагы мына мөбөдагы жылда бирдей болуп турбайт да. Бирде жакшы болот, бирде суугуруп азыраак болот, суюгураак. Бул ел сәл кичине азыраак болду. Кичине азыраак былтыркыга караганда. Былтыр жакшы болгон. Былтыр жакшы болгон, бирок 170 тонна сатканбыз. Көп болуп. Бул ел аз болду, 280ден саттык. Баткен облусунун аймагында 1500 гектардан ашуун гилас багы бар. Жылына 5000 тоннага жакын түшүм алынып, Орусия, Казакстан жана ички базарларда сатылат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Футбол боюнча Кыргызстандын улуттук курамасынын мурунку капитаны Азамат Байматов Кочкор атанын Нефтчи клубунда ойной турган болду. Бул тууралуу клубдун расмий сайтына жарыяланды. Байматов менен келишим ушул жылдын аягына чейин түзүлгөн. Бул клуб 33 жаштагы борборду коргоочунун Кыргызстандын ичиндеги 4-чү командасы болуп калды. Ал буга чейин Оштун, Алай, Бишкектин, Дордой жана Алга клубтарында ойноп келген. Айта кетсек, Нефтчи командасы 24-27 июнда АФК кубогунун тайпалык баскычында Өзбекстандын Сагдиана, Түркмөнстандын Алтын Асыр, Тажикстандын ЦСКА командалар менен беттеш өткөрөт. Оюндар Тажикстанда болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күндөмү маалыматтык программабызды социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан да көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толуктады. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.